Бардыгы Шайылдабекова менен Шайылдабекованын серверинде кетти. Ошон үчүн алмаштырылгыс төрайым болду. Өзү такыр башкача. Бул өзү 3 компоненттен турат. Азыр Түштүк Кореядан алып келинген система. 3 компоненттен турат. Биздикилер бир эле компоненттен алган. Ошон менен иштеп келет. Ал серверге ключ бир да шайлоо комиссиясынын мүчөсүндө жок. Бир гана Шайылдабекова. Эми эгер ошол калган 2 компоненти бизде болгондо сиз да жөнөкөй шайлоочу да башынан баштап шайлоонун жүрүшүн по секундна, по минутна карап туруш керек, байкап туруш керек. Андан тышкары тестирование деген болот. Ага бардык партия мүчөлөрү, өкүлдөрү катышыш керек. Андан кийин ключ ошо серверге ар бир шайлоого катышкан партиянын өкүлүндө Шайылдабекованын бирдейлик ошол доступ болуш. Ошо 2 компонент бар. Демек, сиздин оюңуз боюнча бул жерде БШКдагы бир система өзү өзгөрмөйүн, Шайылдабекова болобу, башкасы болобу, кайсы персона келсин, жакшы жагына өзгөрбөйт экен да, э? 2 гана вариант бар. Биз калган 2 компонент тап келишибиз керек. Же болбосо, Европа өлкөлөрүндөй такыр ушул биометрикалык шайлоодон кетишибиз керек. Ошондо гана таза шайлоо. Ошондо гана эл максатына жетет. Бул сыйкырчылык дейбизби, алдамчылык дейбизби, мошенничество дейбизби, бул сервер. Демек, сиздин көкүрөгүңүздө алдыдагы шайлоонун таза өтүүнү күнөө саноо бар экен да, э? Жок, мен мурдагы жергиликтүү кеңештин шайлоосунда да айтканмын. Азыр деле ошол системага айтканмын. Жок, ошондо ачык айтканмын сизге окшогон журналистке. Таза өтпөйт деп. Азыр да айтам, таза өтпөйт.